Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 5-уктуруу. Микрофондо Чыңгыз Рыскелдиев. Кемпирдин ордосуна жакын калганда Иламандын төөлөрү бүгүлүп, аты баспай жүгүнүп калат. Зеркер кемпир мындай дейт: атыңдын оозун буруп, алдагы жерде тура тур. Мен ааламды кыдырып жүргөн кемпирмин. 70 уруу адамды билем. Мен баспаган тоо, мен жатпаган коо жок. Мен көрбөгөн мазар, мен ичпеген суу жок. 7 жылдык болоорду билем. Сени келеттеп жүргөм. 7 күнчө жердин үстүн чалчумун. Адам менен айбандын, арам менен адалдын эсебин алчумун. Андан кийин 7 күн жердин астын чалчумунда ал жактын шумдуктарын эсепке алчумун. Ошол жер алдында көктөө деген бар. Анын колунда 7 баштуу сыйкырчы, эң караса тажаал кемпир бар. Ал көктөөгө келип, сенин сырттаның төштүктүн жөнүн айтып бериптир. Жер үстүнөн эптеп алдап, сиздин колго берем деп ай эсептеп, күн эсептеп калыптыр. Жердин үстүн чалып, төштүктүн баардык сырын билип алыптыр. Менин 7 уулум бар. 7 жердин билгичи. Көздөрү курч, чын олуя кемеңгерлер. Ал кемпирге 7 уулумдун кулагер минген кенжеси учурап калып карсылдашат. 7 күн тынбай салгылашкан соң ийрек минген тиги кемпир баламдын баатырлыгын билип, жан соогалап качып, жер алдына желген бойдон кирип кетет. Ошондон бери балдарымды көрө элекмин. Сыягы ошол кемпир сыйкыр менен дуба байлап, кайып кылып койсо керек. Ал эми төштүктүн сырттан экенин билип, кемпир жоолугуп калып, бир нерсе кылат деп ойлоп жүрөм. Көк тайпаңды жердеген, ары баатыр, ары шер, самбайлыгы бар, ичигенен Сарыбай деген кам бар. Ошонун 9 кызы бар. Ал кыздарын 9 уулду адамга берем деп, жер кыдырып жүргөн деп угам. Кыздарынын айынан арык болуп, карып болуп кетиптир. Анткенинин да жөнү бар экен. Себеби 9 кыздын улуусу аппак чаштуу, ортоңкусу көк ала чаштуу болуп кетти дейт. А 9 кыздын кенжеси ашкан сулуу кенжекени атасы башка кыздарынан да артыкча жакшы көрөт дейт. Жада калса чачын майлап өзү өрүп берет дейт. Кенжеке билгич, колунан көөрү төгүлгөн уз, бери заада жан экен. Аны ким алса ырыс-кысы төгүлөт дейт. Сага кутман болуучу, сырттаның төштүккө ылайыктуу бир ошол. Канаттуу кара бээңди чалгынга минип, Сарыбайга коноктоп бар. Андан кийин кудалашып мал берип, 9 уулуңа баштарын байла. Бери тартаарда жерди байкап, кенжекенин сөзү менен бол. Сөзүмдү угуп, айтканыма көн. Болбосо бузукка капталып кызыкка туш болосуң. Деп Иламанга билбегенин билдирип туура жолго салат. Иламан кемпирдин сөзүн акыл көрүп, Сарыбайдын көгөзөнүн көздөй сапар тартат. Ал жерге жетип, жер жайнаган малды көрөт. Байкап көрсө, Иламандын күткөн малы Сарыбайдын бир чымчымына да тең келбейт экен. Иламан Сарыбайдын 9 кызын көрүп, кудалашып алып жөнөгөнү. Иламан Сарыбайдын ордосуна жетип, маамыга атын байлап, Сарыбайдын үстүнө кирип барат. Орун алып олтуруп,
оң капшытын карап, 9 сөйкө көрүп, кемпир айткан сөздүн анык экенин билет. Алаңгыча Сарыбай Еламандан айылын, уругун, ураанын сурап, ашуу ашып, таш баскан абалын байкап, караганын, издегенин билейин деп собол салып эле, сөз ортосунда өзүнүн жөнүн, кыздарынын абалын баяндап, 9 уулду бирөө кыздарымды сурап келсе, ылайгы келсе, калыңды кандыра жебей, дароо берем. Кенжекени алчу жигит өзүнө теңер болсо, байлыгымды билгизип, айбандан башка чал куйрукту кенжекеме мингизип, табылгы жакса чок өтпөгөн, жазайылатса ок өтпөгөн чайынги тонумду кийгизем. Жолсуз жерге жол салган болот өгөөм бар. Өкчөп койсом ат болгон алтын сакам бар. Жайы ийсе мал болгон бакты килем бар. Балдарым үчүн бар дүйнөмдү тарыбай беремин. Конок болуп келип калыпсыз. 9 уулду бирөөгө кылчайбай кызым берет экен деп, калкыңызга менин жайымды айта барыңыз, деп сөзүн бүтөт. Муну уккан Еламан маңдайы жарыла сүйүнүп, Сарыбайга жалына өзүнүн эл кыдырып, жер кыдырып, 9 кыз таба албай жүргөнүн, кенжеси төштүк экенин, кенжекеге ылайык келээрин айтып, сөйкө салып, кулдук урайын, канаты бар кара бээме кебез байлайын, 90 кара нарым менен нардагы алтын, күмүштү калыңга берейин, дейт. Ошентип Еламан менен Сарыбай куда болушат. Калайыкты жыйып, катуу дүрбөлөң кылышат. Эл ортого толуп, эсеби жок той тамаша болот. 9 уул менен 9 кызга нике кыйылат. Бирок Еламандын сөзүнө төштүк көнбөй келбей калат. Сарыбай дүнүйөсүн төөлөргө артып, күйөө балдарга өзенчиси катары миңден жылкы берип, аттап тондоп, кыздарына жел өтпөгөн торко, кызыл кете тон кийгизип, желбеген жорго мингизип, төөгө жүгүн арттырат. Чоң эшиктен көйкөлүп, күйөө кыздар чыгышат. Далай кыздын башы болгон, алтайчылык болоорду билген, көз жумса сүйлөп берүүчү айтуучусу бар, акылы артык бир башка кенжеке төштүктү күйөөлөп келбеген үчүн көрбөдү. Ошол себептүү Сарыбайдан берген тонун кийбей, атын минбей ыйлап жатып алат. Ак байбиче энеси баштаган миңдеген кишинин тилин алган жок. Жалынса да болгон жок. Атасынын көзүнөн жашы төгүлүп кызына: "Кенжеке балам, тилимди ал. Кыз ыйласа төркүн үчүн чоң мүшкүл. Эгер ырым кылып ыйласа, урук менен тууганын соруп таштайт", деп койчу эле. "Ыйлабачы. Ыйлап менин жанымды кыйнаба балам. Дүнүйөмдү сенден аябайм. Каалаганыңды алып кет. Экөөнү коюп бирөөңө, өгөөмдү таштап бүлөөмдү ал. Чааринген таштап малымды, чал куйрук таштап жанымды ал. Тели куш кетет тегине, кыз бала тиет эрине" дейт. "Карыганда атаңды шүмшүк кылбай, тилимди ал да эр төштүккө барып бер. Эви келсе, үзүлгөнүн улап, чачылганын жыйнап, ак сарайына конуп бер балам", деп аталык сөзүн айтат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шаршемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Исаналиев.